Assalamu alaikum, урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ош облусуна караштуу Каарман деген айылга кетип баратам. Ушу Каарман деген айылда Салкын деген энебиздин туулган күнү экен. Мына ошол туулган күнүн Россиядан балдары, кыздары, небере чеберлери Тагырагы Нурила, Гүлмира, Казыбек, Айзирек деген неберелери балдары куттап жатат. Алдыдагы мүнөттөрдө мына ошол үй бүлөнүн курсанчылыгы менен сиздерди тааныштырамын. Дагы бир жакшынакай бир программаны сунуш кыламын дегендей. Лайк басыңыздар, катталыңыздар. Менен программасынын көрүүчүлөрү, Айсалкын энебиздин үйүнө келип алдык. Бул сапар биз ушул Айсалкын деген энебиздин туулган күнүнүн урматына арналган иш-чараны сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мына ушул кыздарынын бирөөсү бизди тосуп алды. Негизи 11 бала багып, төрөп, эрежеге жеткизиптир. Сиз канчанчы кыз болосуз? 4-чү кыз, 4-чү кызы менен Айсалкын энебизди сүйүнткөнү кетип баратабыз. Мына эшикти дагы аябай сонуп турбайбы? Эшикте тарса да болмок экен, съемканы. Макулайм, азыр үйгө кирип тартабыз. Себеп дегенде энебиз билебейби? Айтылганбы, айтылган эмеспи? Билеби? Салам алейкум, жакшысыздарбы? Кире бериңиздер. Тагыраагы мен азыр Ош облусуна караштуу Каарман деген айылда жүрөм. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Аман эсен турасыздарбы? Айсалкын энебизге кана. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Айсалкын энебиз ким? Айсалкын мына. Мынакей, келиңиз мынакей. Нурила, Гүлмира, Казыбек, Айзирек деген Москвадан. Сиздин туулган күнүңүздүн урматына 8 мартыңыз менен куттуктап, мына ушундай жакшынакай белектерин ушу менен программасы аркылуу берип атат эне. Бул гүлдү берип коюңуз. Биякта гүл бар, Бейшим апам деген гүл бар. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Айсалкын эне канчага чыктыңыз эне? 66-га. Жап-жаш көрүнөт экенсиз, бирок 66-да эч ким ойлобойт сизди. Мына жоолуктарын, башкаларын баарын алып келгенбиз, энебизден азыр интервьюну алып баштайлы. Ушу менен программасына кес-кес мындай угуп каласызбы, ушундай программа бар деп? Кичине даярдап коюшуна берди да. Азыр биз ушул энебизден интервьюну алып улай берели. Бул жерде түз эфир жүрүп атат. Ошондуктан эне ушундай сюрприз келет деп күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Күтөлегилим. Күтпөдүңүзбү? Ошо 8 мартка деп айтыштан 8 мартка деп акырын даярданып отурам ичимен деңиз, Эне ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Канча бала, канча чебере, канча небере бар дегенде мына ушундан баштаңыз. Ишинде ошо жылкы баксы бар. Анан бага ушу 11 балам бар. 11 бала, мына урматтуу көрүүчүлөр, 11 бала. 36 небере бар. 36 небере. 5 чөбөрө. 5 чөбөрө. Урматтуу коноктор, келип бир аз тынчыраак орун ала бериңиздер. Биз энебизден маек алып атабыз, Андан кийин чети менен сүйлөп баштайсыздар. Биз азыр Айсалкын энебизди бир аз кобурашып алайлы, анан Россия жергесинен Нурила эже менен байланыштырып койсок, себеп дегенде ушул буйрутманы Нурила эжебиз берди эле. Менин апам менин энем программасына өтө татыктуу деп. Ал эми менин атам дагы укмуш адам деп жаныңызда отурган атабыз окшойт да. Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү. Отурасыз, анан курсанчылык. Жакшы, ушул кыздарыңыз ушул программаны жиберип, менин ата энем ушул программанын
катарына кошуп коюусун өтүнүп, Жакшынакай өзүнүн белектерин атабыздын жай намаздары бар, ушу жай намазын кошуп берип койсоңуздар, торту менен жай намаз атабызга. Эми экөөңүздөрдүкү Жакшынакай кылып кабылдап коесуздар, Негизги программа, негизги белек бул программа эми. Негизги белек программа. Азыр байланышып атабызбы? Нурлул эже менен. Нурлул эже менен сүйлөшүп алайлы. Нурлул эже менен сүйлөшүп алайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр 11 баланын энеси Айсалкын энебиздин үйүнө келип, мен менен программасын баштадык. Аксакал, атыңыз ким сиздин? Аким. Акимова. Ушул ак куудай болгон энебизди каяктан таап алдыңыз? Ушундай кереметтүү адамды. Эми Кудайым ушундай түшүнгөн экен. Алайга ат менен барып кезинде бир көрүп келип, андан кийин Алайдан бурат. өзүңүз эмне жумуштарды кылдыңыз, Аксакал? Бир жыл убактым, андан кийин мектепте иштедим. Анан азыр пенсияга чыгып турам. Карлыктын бактылуулук доорун сүрүп, Аксакал. Ошо небере чебере балдардын жакшылыктарын көрүп, Жуда урматтуу көрүүчүлөр, мынакей байланышып атабызбы? Анан Нурлул эжеге бул жака берип койсоңуздар смартфонду, биз сөзсүз түрдө биринчи кыздары менен учураштырып алып туруп, андан кийин маектерибизди улантабыз. Үнүн бир аз чоңойтуп коелу. Мынакей болушунча. Нурлул эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Мынакей менин маңдайымда бейиштин образында болгон ата энеңиз отурат. Алгач ушу адамдар менен учурашып алсаңыз, Кандайсың кызым? Жакшысың ба? бул сизди көрүп атат болгондо бир аз связь начар болуп турушат, бирок сиз сүйлөй бериңиз. Bayramlarınız menен, apa? Рахмат да. Апам, bayramınız menен, ар дайым бешолукта болгула, биздин бактыбыз аман болгула, бар болгула. Дүйнөдөгү эң кымбаттуу алтындарым, биз үчүн жанын берген асылдарым, азык кылар бүт өмүрлүк белегим, катуу сүйлөп көңүлдөрдү оруттум. Кечир ата, кечир апа дебедим. Gülüp жүргүлөчү күндөрдө бип берейин. Айт. Рахмат. Тартпайт. Улай бериңиз, Нурлул эже, улай бериңиз. Башкадан бу неме өмүрдө улбай калды окшойт. Жо, улай бериңиз, улай бериңиз. Сөзүң улай. Башынан сүйлөй берейин ба? Кайрадан сүйлөй. Жо, улай бериңиз, улай бериңиz, улай бериңиз. Улап сүйлөй. Bayramыңыздар кут болсун. Дайыма биздин пешенебизге аман болгула, бар болгула. Кичине жаздым эле ошону окуп берип коеюн. Рахмат. Эң кымбаттуу алтындарым, биз үчүн жанын берген асылдарым, азык кылар бүт өмүрлүк белегим. Катуу сүйлөп көңүлдөрдү оруттум. Кечир ата, кечир апа дебедим. Gülüp жүргүлөчү күндөрдү берейин. Көп жашаңыздар, ак мээнетиңизди. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, бир аз байланыш үзгүлтүккө учурап атат. Бул ушул учурдан пайдаланып калган сөздү түшүндүңүздөр, ушундай ак кызматыңыздар, ак сүтүңүздөрдү актайм деп атат. Ооба, негизи Нурлул эже сиздин өзүңүздүн кол жазмаңыз менен чыйралган ырыңызды ата энеңиз муюп укту. Мынакей арай көз чара элдин баары көрдү, укту дегенде. Негизи сиздин тилектериңизди ушул ата энеңизге жеткирүүдө ушундай бир Жакшынакай бир күндү буйруган экен. Ниетиңиз ишке ашып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Асылкан эне, ошол Айсалкын эне. Связь бир аз начар болуп калды. Негизи азыр баарына өзүңүздөрдүн батаңыздарды бересиздер дегенде, мына ошол.
Birazdan keyin байланышабыз деп койсоңуздар, мына ушул негизи толук кандуу эле айтылды. Негизи толук кандуу эле айтылды. Эми ушул жаш кезде ушул жылкы багып дегенде, маңдай тер менен ушунча баланы чоңойтуп, эрежеге жеткирип, мынакей, канчасы алыста жүрөт, канчасы жаныңызда жүрөт дегендей, ушуларга бир өзүңүздүн бир жакшынакай батаңызды берип коюң, анан маекти улап кетейин, Балдарым, кыздарым тынч болгула, ден соолук берсин Аллахтан, баардыгын арыстагы ушул жанымдагы балдарым баардыгы дайыма жакшы үстүндө жүрүшсүн, өмүрлөрү узун болсун, көбөйүшүп жүрө берсин. Айсалкын эне, кызыңыз суранды эле бир чыны деген ырыңыз барбы, кыскасы ак чыны деген ыры барбы, ушундайбы, же көк чыны деген бир ыры бар эле, апам ушуну ырдатпасаңыз болбойт деп аябай суранды эле. Бирок өтө суранды, муну мен өзүм ойлогон жокмун, бирок кыздарыңыз, балдарыңыз суранды да, апам бир ырдатып коюңуз депчи. Акчыны эмес, бир көрпөчү деген ырың бар го. Кана бир Kara erak at tokusan, kara ergürpü camınıp, kalagan jerge kız verip, kaynata olup otursun. Sarı ver var tut kırpıcı, sarı ver atka tokusan. Samagan jerge kız verip, kaynene olup otursa, manastay bolsa uldarım, çüröktey bolsa kızdarım, gelin kızdı jüdötpey, ne verelerdi baksakçı. Oy, rahmat, энекебиз илгери багып, жылкыларды багып жүргөндө бир кыңылдаган ырлар экен да, бир эксклюзив болду бул ырлары энекебиздин, Ылайым ушинтип ырдап, жакшынакай болуп, маанайыңыз жарык болуп жүрө берсин эне. Эми мына ушул энебиздин туулган күнүнүн урматына, ушу 8 март эртеңки эл аралык аялдардын майрамынын урматына келип катышып аткан адамдардан, кас катары тизилген адамдардан интервьюну алсак, кимден баштайлы? Сизден баштай берели, андан кийин өтүп кетебиз нар жака. Мына сиз эже кимис болосуз, мына ушундай мээримдүү, айкөл десе айкөл, эми сөз менен жеткизип айтыш кыйын болуп атат негизи, ушу эне тууралуу ушул өзүңүздүн жүрөктөн чыккан калуу тилектериңиз. Өзүңөр айткандай, ушу айкөл десе айкөл, мен ушу балдардын, ушу кыздардын балдарын Айшенеси болом, бияк Айша атасы болот. Эми биз ушу жашыбыздан бери ушулар менен биргебиз, чогубуз. Биздин ичибизден ушу 11 бала төрөп, өзүң айткандай айкөл, баатыр эне болгон, биздин ичибизден бир гана ушулар. Баатыр ата, баатыр эне ушулар. Эми ушуларга мынакей ушулар мына отурган балдар, неберелер, кыздар баардыгы ушулардан тарагандар. Мен эмне каалайт элем, буларга ар дайым ушу төрдүн көркү болуп, ардактуу ата, бактылуу эне болуп, Кудайым канча өмүр берсе ошону ушулардын чайын ичип, жакшылыктарына күбө болуп жүрүшүн гана каалайт элем. Буалпайган бай биче болсун. Бай биче болуп. Бай да эми мына ушул Айсалкын эне өзү менен ата экөөбүз бай болгондон ким бай болуп турабы? 11 перзентти бул жарык дүйнөгө алып келип, 11-ин тең ыймандуу кылып тарбиялоо бул. Ушу алыстагы балдарга да каалайт элек. Ушу ата-энеңерди шунчалык урматтап, ызаттап, ушу Россия жергесинен ушу белек кылып жөнөтүп аткан балдарга аябай ыраазыбыз, рахматыбызды айтабыз. Ушу ата-энесин сыйласа, буларды Кудайым сыйласын. Ар дайым буларда эч нерседен кем болбосун. Да алдыларында эмне тилек кылса, эмне максат кылса, эмне ниет кылса, ушу тилектерине, максаттарына, ниеттерине жетсин дейбиз. Кийин да балдарынан, неберелеринен көрсүн, мына ушундай эмес. Бул менин кайнаган болот. Ол жеген болот. Бирок мынандай тастыркондо бийбиз. Кудай кааласа мен да лагландыкпыз. Биз азман
şerdeyiz değil mi? Allah'ın kılsın. Men işim Tolka mergençilik menen öttü. Atkanını attım. Tolka çocuk dedim. Giyik dedirdim. Anan diyen şopurluğam kıldı canınca. Yine bizge bir kalo tileklerdi aytıp koysanız. Tilekteşmin tileğine jetüge, tilekteşmin sen bakvat buluğa. Rahmat. Kağlagan maksat iskacı açılsın gözde talayın. Rahmat. Ana ki koldu sunup koydu o koldu. O da. Rahmat var rahmat. Anda giyinki. Ben 71'ge çıktım bir O da. Mınaki ağabey ağınan jarılı da to'g'ri tushunish kerak. Biroq shunchalik juragi oq kishi ekan. Mana siz gezek keldi. Akem, salqin, mana bugun kishilardan kichinakay o'zinglardan bola chaqaning arnagan kichkina podarkasini shu nasibdash bo'lib qolibmiz va cho'ng quvonch degan bo'ladi bu. Akim akani yoshligidan beri cho'g'i yashab, cho'g'i yurib kelatamiz. Bana bir söz esmen ketpeydi. Ey, sendere buna katınlar şu figürünü oluştu kalıvaysın salkın. Desek baldardı içine sakraşeni alıp koyuyorsun sen. Bir tüp bir peyende verse mi eski ulak verse dedi o şuvaganı koşumu şuvakты koşa jaratkan. Size eski jarat bolboğun dep salkından aytkan söz var yüzün kökürözüne etken. Kalgan ayalдар ança minçan narışeni alıp bunun sanına jetpey aldı, çağına da jetpey aldı. Emi Çındığında Allah Taala rızkını özü veret eken 11 balası var. Xudoga şükür baldары жаман эмес, бардыгы жакшы. Өзлөрүнүн ордунда очокторун тапкан. Бүгүн бактылуу ата бактылуу эне болуп отурушат. Эми ден соолук деген баягы 11 баланы чоңойтуш, ошону багыш, баягы малчылык мезгилдерде жамгырда калыш, ысыкта сууктун тоңуп калыш, ошондо мына ден соолугунан кичине болду, эми жакшы болуп атат. Құдай насip кылса şu ömür versin деп suyunu oturabız. Bizlere tilektеш şu baldardын günün gör, çayın iç. Bir 90'dan 100'ge jakындап yaşa. Seni biz bekerle Kurmanjan'da atka dep koyboyuz. Sebebi alaydan hakim atayı seni alıp kelgen ökö 18'ge çıkıp baş koşkanda en kızık jeri. Anan atası ökö bajel hakim. Anan oşonun gülüp kırat elek, ey bolsang hakim de oldu. Құдай да ömür versin, тынч болгула. Не тилек кылсаңар тилеңерди кылат. Кабыл кылсын, ошол жакта жүрүп, тилек кылып, силерге кичине болсо да Kreme tartılap koyuldu kuanç tep özlerini alıp jetkенче padarka bergenче padarka sizlerge nasip kılsın. Oşlar da padarkala turgan erten küyübülerden bulsun. Amin aytkanız kesin, aytkanız kesin. Amin. Kийинки экөөбүзгө сөз берели мынакей. Жаман сөзөм эле. Ай салкын эне тууралуу айта бериңиз, эми төгүлө бериңиz. Салкын менен аким менен баарыбыз бирге жүргөнбүз. Жоробуз, тең түшпүз, доспуз. Чалмөкө эм жакшы дос эле, мен чалмөк кетти азыр. Анан ушулар менен бирге жүрөбүз, жоробуз, бардыгыбыз немебиз. Ушулар бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, досум эм жүзгө чыксын, ден соолукта болсун, балдардын жакшылыктарын көрүп жүрө берсин. Амин айтканыңыз келсин. Мен эм көп эле сүйлөйм болду. Бирок аябай кыска нуска сүйлөткенсиз туура. Эне сиз кошуло бериңиз эне. Mayli şu men şu jengem bolot, akam bolot, sakın jengem, akam. Şu jаш bizden de birge жүрүп, birge çoğoyup, şu kişinebizden de şu çoğ küçük debey, şu birge sınıp kalgan ekeniz. Joro joldoş bolup, oş bir dasturkanda, oşondan beri şu birge жакшы болуп келатабыз. Şu jengeme uzun ömür, akama dagы den sooluk, öteң şu азыр şu балдарынын жакшылыктарын көрсүн, күнү күчүн көрсүн, şu балдардын неберелерин ар дайым эле төрүнөн көрүп болуп жүрө берсин. Şu жакшылыктардан şu оорубасын, сыркабасын, балдардын жакшы күндөрүн көрсүн. Айтканыңыз келсин. Ар бир калоо тилек орундасын, мынакей эми бул эжебизге сөз берели, мына ушул эжебиз сүйлөгөндөн кийин анан калгандарына орун беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, небереден көп нерсе жок окшойт. Бут коерго жер жок. Кылайым ар бир үйдө ушундай көрүнүш болсун деген тилекти билдиребиз. Сиз кимиз болосуз? Мен семьядан 4-кыз болом. 4-кыз, Siz үчүн салкын энебиз ким? Мен үчүн эң дүйнөдөгү эң кымбат асыл апам.
Кубанычтын, сүйүнүчтүн көз жашыны ушунчалык мээримге толтуруп багып койгон балдарыңыздын сөзү мына ушул. Ооба, сүйлөй бериңиз. Сөзүңүз бүт эле кийин башталды. Энебизди карап сүйлөй бериңиз. Şu dünyadagi eng qimmat bayligim atakam, deyishim atakam. Ушул жери сонун чыгып атат, между прочим, ушул жерлерде аябай жакшы чыгып атат. Эл көрсүн да ушундай мээримдүү кыздары бар экенин. Асалкын эне. Sizlerge şu dünyadagi bardык жакшылыктарды каалайм. Кудайым ден соолуңарды берсин, өмүрүңөрдү берсин. Биздин пешиңизге ардайым бар болгула. Биздин жакшы күндөрүбүздө күбө болуп жүрө бериңиздер. Ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла. Dünyadagi жакшы, бардык жакшы нерселерди Кудайым ата кылсын. Майраңыз менен апа. Рахмат, аябай сонун сөз болду. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, эми неберелерине сөз берейли. Неберелер да бирден сүйлөп калсын эми. Энесинин туулган күнү. Ооба, бул жакта барды да 1-2 адам, 1-2 адам бар экен бул жерде гана. Эже сиз туруп эле сүйлөй берсеңиз боло берет. Энеңизди карап, өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтып дегендей. Энем менен атама чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Шу балдарынын күнү күчүн көрсүн, ден соолукта болсун. Шу бактылуу болсун. Шу биздин пешенебизге бар болсун. Мен айтканыңыз келсин. Бул үй бүлөдөгүлөр аябай кыска-нуска сүйлөткөн. Мынакей кызына сөз берели. Мынакей жана бизди асыстан тосуп чыккан Салкын энебиздин кызы. Майраңыз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым биздин пешенебизге бар болуп, ушул неберебиздин күнү күчүн көрүн. Не дейм? Өмүрүңүз узун болсун. Ата бабаңар ар дайым пешенебизге бар болуп, ушу биздин жакшылыктарыбызды гана көрүп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу майраңыз менен апа. Деп туруп бир ырдап койбойсузбу эми? Тамаша, бирок аябай сонун сөз болду. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, туура түшүнөсүздөр, аябай ушунчалык адамдар көп. Маек да көп болот, Сиз кимиз болосуз? Мен ата мен апамын эң кичинекисинен чоң кызы болом, 10-чусумун. Не дейбиз, ушу биринчиден элибизде тынчылык болсун, аманчылык болсун. Ошонун катарында ата-энем, бир туугандарым, ушул Айшат Айшенелерим, бүт жакын туугандарым баары аман болсун, тынч болушсун. Не дейм, ушу ата менен апама каалоорум тынчын, ден соолук. Уланта бериңиз. Сүйүнүчтүн көз жашы. Эч качан оорубай биздин пешенебизде ушинтип жүрө берсин. Кудайым оорубай. Ата менен апам ден соолугун берсин. Биздин сыйматыбызды көрүп, төрөбүздүн кабыл болуп, ар дайым жүрө берсин. Мен айтканыңыз келсин. Аллахым ден соолугун берсин, апам менен атам. Рахмат чоң. Кол чаап коебуз, мына ушунчалык толкундануу менен, толкундануу жок. Сөздөрдү эми сөз менен жеткизиш кыйын болуп атат. Мынакей небересине сөз берели. Келиңиз эми. Мейли анда кийинки кана кимдер каалоо тилек айтуучулар барбы мыногу майда чүйдөлөрдөн? Айжана сүйлө. Канакей мынакей сүйлөй турган небереси, мынакей. Энебизге бир каалоо тилек билдирип койсоңуз болот. Ден соолук каалайбыз деп, мисалы үчүн, кана. Бул адамдар сиздин кимиңиз болот? Аябай жакшы көрөт экен да. Жакшы көрөт экен, ушунчалык обода. Болду, мына ушунчалык болот. Сөздөн да укмуш болду, керемет болду. Бардыгы туура түшүндү. Кана дагы ким сүйлөйт? Кана ыр айтуучулар барбы мына неберлерден? Кана? Тайнеме тайтамын өмүрүн берсин. Тайнеме ден соолук каалайт.
Rahmat. Rahmat. 8 martı menen agına siz de şu bayram menen de kutlap koyuңуз. Kana? Ата эне майрамыңыздар менен куттуктаймын. Uzun ömür, çin денсаулык каалайм. Ой, азамат. Болду, жетиштүү болот мына ушул сөзүңүз. Укмуш. Кана? Бул жакта отурган мырза, бияка келсеңиз, сиз отуруп алган экенсиз, мен неберелер экен деп байкабай калдым жанаттан бери. Сиз кимиси болосуз бул үй бүлөнүн? Баласы болам. Баласы болосуз. Канчанчы баласы болосуз? 5-чи. 5-чи. Мына ушул ата энеңизге өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү айтып бериңиз. Куттуктайм ушу ата апамдын туулган күнү менен. Ушул пешенебизге бар болсун, ата энем апам. Ушу разыбыз, атам менен апам разымын. Ушул даражага жеттик. 11 бир тууганбыз. 8 кыз, 3 уулбуз. Неберелер Кудайга шүгүр. Ушу апам ден соолугун берсин. Şu oruvaсын, сырткабасын, өкө Алпайган байбиче болуп жүрсүн өкө. Кашыңыздар да? Ооба, туура айтасыз. Ошондо сиздердин жашооңуздар бакубат болот жана керемет болот, мына ошо. Буларсыз бул жашоо не десе мүмкүн эмес да, бул адамдарсызчы. Рахмат чоң, мынакей өзүнүн уулу менен сүйлөштү. Мына ырды айтып, мынаны салсам болот. Албетте, бийлеп берсеңиз да боло берет. Эч бул жерде эч ким каршылык кылбайт. Ооба. Бул Россияданбы дагы бирөө? Россиядан дагы бир кызы менен сүйлөшүп атат. Ne oldu? Ecrek? Ecrek newreң be? Süleyman mı? Урматтуу көрүүчүлөр. Салкын энебиз ушунчалык көңүлү көктө десек болот. Чын айтканда ичи толо курсанчылык, сүйүнүч. Эне, Оде. Алыскы жерлерде жүргөн кыздар менен сүйлөшүп атат. Atan. Өзү бул жерде байланыш бираз начарыраак. Байланыш начар. Начар. Ошентсе дагы эndi чоң рахмат деп рахматыңызды айтып коштошуп коерң. Себеп дегенде байланыш бираз начарыраак экен бул жердечи. Ооба. Эми мына ушул жерден бир айым ушундай бир кызы деп коелу, мына ушу кызы өзү бир чыгармачылык жактан бираз таланты бар окшойт. Чыгармачылыгы менен өзүнүн энесине белегин тапшырып коюн деп атат. Кана тапшыра бериңиз. Кана бираз тынчыраак окуп турабыз. Баркын билбей канча ката кетирдим. Кадырыңа жете албасам өмүрдө. О атаке, о апаке кечиргин. Атам менин адамзаттын жакшысы. Башымдагы конуп турган бак кушум. Бекем болсун ден соолугуң атенем. Берекелүү бейишимдин ачкыча. Рахмат, мындай урматтуу көрүүчүлөр, ушунчалык бул үйдө толкундануу, жашуу, ушундай бир көз жаштар, бул албетте курсанчылыктын көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы. Аким атабыз эми жана сөздүн калганын улап берсе, эми ушул жаштарга эми ушул программа сабак болсун иретте тартылып атат. Аябай көптөгөн аталар, энелер тартылды. Бир туугандар тартылып атат. Дагы эле аягы үзүлө элек. Ушул сиз сыяктуу, сиздер сыяктуу энелердин, аталардын баталарын алып атабыз. Кийинки буунга сабак болсун. Ата ушул азыркы жаштарга өзүңүздүн бир байбичеңиз менен кошо бир сабак болсун иретте бир жакшы бир тарбия иретинде бир сөздөрүңүздү айтып койсоңуз, Эми азыркы жаштарга айтарым эми үй бүлөсү менен тынч болсун, тулак болсун, жашоолору жакшы болсун. Тулак эле болсо үй бүлө болот, тулаканса. Балал чагал болушат. Жаштарга айтарым ушул эми. Ынтымакта жашагандар жакшы да. Байбичеңиздин туулган күнүнө карата бир шиңгил таштап койбойсузбу ошо? Ат менеп жүргөн кездердеги. Жок, таштай албайм да болгондо. Бир 2 саат бир жүрөктөн чыккан бир ырлар болсо. Жок болуп атат. Бир 2 эле саат. Кантип болбосун абай эми, ар бир адамда болот да. Абай Акмөрдүн барлыгы. Ошондо мына. Кара бир тоонун боруна кайыгы учкан куш конот,
Kara göz sulu da kayıma kандай bir canğa tuş bolot. Kalgan tukaldıktan böyle. Rahmat. Ukmuş. Günüңүздө okmuşken ulap kete бербейсизби? Сонун экен, сонун. Бул аталарыбыз, энелерибиз накта мындай табигый азык менен жашап чоңойгондор да. Жылкы багып кымыз ичип дегендей. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул үй бүлөнүн жакшылыгына да бир ортоктош болуп атабыз. Мынакей өзүңүздөр арай көз чарай көрүп атасыздар. Небере дегендер үйгө батпайт. Тууган урук дегендер нем бул жарымынысы. Балдары бүт бары ушу турмуш тиричиликтин айынан ушу кээ Россияда, Казакстанда, Бишкекте дегендей, шаарда, жанында дегенде. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул программаны ушул Аким атабыздын, Салкын энебиздин үйүнөн тартып атабыз. Азыр эми ушу жалпы коомчулукка, алыста жүргөн, жакында жүргөн бардык балдарга, эли журтка бир жакшынакай кылып туруп батасын берсе, анан биз программаны жыйынтасак. Бул жерде сүйлөй тургандар калбадыбы? Сүйлөй тургандар калбадыбы? Бул эжечи, бул эже. Ол да сүйлөйт, эпке калды ушу. Бул урматтуу көрүүчүлөр, кечиресиздер, мына ушул эжени да бир сүйлөтүп коелу ушул. Атайын келгенден кийин калуу тилекти билдирип кое бересиз. Эне, бүгүнкү майрамыңыз кут болсун. Сизге узун өмүр каалайм. Менин ошо атам менен энем дайыма биздин дастурканыбыздын төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Мен экинчи ата энем дей эле көрөм. Мага эч кандай келиндей сезбейм, ага эч кандай келиндик неме кылбайт да, кайненемчи. Сиздин колуңуздабы азыр бул аталар? Өзүм роса сыйлайм да энемчи. Рахмат. Мээримдүү. Ушундай адам болгуңуз келет. Ушундай болгум келет. Көмүр тутасыз кайненеңизде. Демек кайненеңизде көмүр тутасыз. Жакшы көрөм. Экинчи батырене болот. Сыйлайм. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына келиндердин бири дагы батыр эне болоюн деп калыптыр. Мынакей. Албетте бул Салкын энебиздин батасы менен, мына ушул балдардын бардыгы мынакей. Ушул ийгиликтин бардыгы мына ушул төрдө отурган ата эненин батасы менен болуп атат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү туулган күн ээси Салкын эне мынакей атабыз жанагы сөздү кайра озго алып туруп, мына ушул бата жагын өзүңүздөр ушул жалпы журтка, элге, балдарыңызганын ичинде мына ушундай бир калуу тилектерди билдирип койсоңуздар. Себеп дегенде ушул бир гана зат бар экен бул ааламда, ушул намаз окуганда дагы бардыгына жакшылыктарды тилеп, бардыгына аманчылыкты тилеп, токчулукту тилеп отуруп, бир өзүн унутуп койгон бир жандар бар экен да. Бул ата эне. Мына ушул ата энелер адамы аман болсун. Ушул ата энелер, ушул кийинки ушу балдар, чакалардын пешенесине аман болуп, батасын берип жүрө берсин. Жалпы калың журтка бир жакшынакай кылып бата кылып койсоңуздар. Эрте Кудай кааласа мына аялдардын, кыздардын, балдардын майрамы экен, майрам куту болсун эштардын. Эже Кыргызстанда бар аял затына майрамдары майрамлана берсин. Эми 8 мартты айтып калдыңыз да, ооба. 8 март менен байбичеңиз кутта бир бетинен сүйүп койбойсузбу? Мына ушул белек болсун, эми эстелик болсун гана. Чындап эгерде ушул. Ооба. Мынакей. Айтарым, рахмат, биринчиден бизди таткандарга кишиңерге болсун балдар. Атасына кубанып жүргүлө тартып бердим. Омин. Кайтарым, мен элдер тынч болсун, тынччылык болсун, ааламда токчулук болсун, дайым ушу жакшылык каалайм. Балачага, эл журттугандыктарга, элге кандай жакшылык болсо, баары элдерге болсун, жакшылык, токчулук болсун, заманыбыз тынч болсун, тынччылык болсун дайым. Рахмат сизге, сиздерге дагы ушинтип кармашкан колуңуздар түбөлүккө ушинтип карысаңыздар дагы карыдым дебей, оорусаңыздар да оорудум дебей, ушундай жакшы ийгиликтерди, ушу жакшылыктарды көрүп жүрө бериңиздер. Кудайым буйрса 90-100 жылдык юбилейлик байрамыңыздарга келели. Чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат. Эне аман болуңуз, кайра
кайраттуу болуңуз. Рахмат сага да. Мына урматтуу көршүлөр, энебиздин Россияда жүргөн Гүлмира деген кызы менен сүйлөшөбүз. Кандайсың, жақсысың? Ооба, сен чыгарбайсың ба? Жақсы, рахмат айнам. Өзің тынчсың ба? Тынчыңа жетип алдың ба? Күн ушул ата-энебизге каалоо тилектериңизди айта бериңиз. Ата-энеме узун өмүр, ден соолук каалайм. Биздин пешенебизге бар болуп, ар дайым атам экөө жакшы күндөрдү ата кылып, Аллахым ата кылып жүрө берсин. Энемди апамды Бейсимат майрамын куттуктайм. Жалпы аялзаттардын баарын эртеңки майрам менен Рахмат. Эми бетинен өп, кичине бир мынакей урматтуу көршүлөр, сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 5-кыз. 5-кыз болосуз да, бул. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп, чарчасаң, чалыксаң, эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Мынакей урматтуу менин энем программасынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда дагы бир үй-бүлөнүн ушундай сүйүнүчүнө ортоктош болдуңуздар. Ата-энебизди сыйлайлы, ата-энебизди көзү тирүүсүндө урматтайлы, барктайлы, даңктайлы, мактайлы дегендей жана башка. Себеби алардын таман алдында бейиш турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.